Саламатсыңар балдар. Силер менен 7-класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе биз бүгүнкү сабакта өтүлгөн айрым бир темалар боюнча маселе иштейбиз. Ал кайсы темалар болду экен? Анда эмесе келгиле дептерибизге жазып алалык. Биздин кайталоочу темабыз вертикалдуу жана жандаш бурчтар. Жаздыкпы? Вертикалдуу жана жандаш бурчтар. Урматтуу окуучулар, айрым учурда вертикалдуу бурчтар деп да берилет, айрым учурда вертикалдык бурчтар деп да берет. Экөө тең туура болуп эсептелет. Демек биз вертикалдык бурчтар жана жандаш бурчтар боюнча буга чейин эле тааныш болгонбуз. А бүгүнкү сабакта биз эмнелерди иштейт болдук экенбиз? Кана көңүл буралычы. Биз бүгүнкү сабакта бурчтар, вертикалдуу жана жандаш бурчтардын аныктамалары менен таанышабыз же кайталап өтөбүз. Ошондой эле алардын кайсысиеттери да кайталанат. Экинчи айтылуучу бир маселе вертикалдуу жана жандаш бурчтардын касиеттерин колдонуп бир нече маселелерди чыгарып көрөлүк. Мынакей балдар, биз бүгүнкү сабакта ушул этаптар менен иштейбиз. Анда эмесе келгиле, алгач бурчтардын түрлөрүн кайталап өтөлүк. Мен экранга силерге 4 бурчту чийип көрсөтүп жатам. Көрүп жатасыңарбы? Биринчи бурчту карагылачы. Мен транспортердин жардамы менен бурчтун чоңдугун көрсөтөйүн. Мынакей 70 менен 60-тын тең ортосун көрсөтүп турат. Демек бул бурчтун чоңдугу 65 градус экен. Эми экинчи бурчту көрсөтөйүн. Мен ар бир бурчтун чоңдугун көрсөтүүдө транспортерди кантип колдонуш керек экендигин силерге кайталап өтүп жатам. Карагылачы. Транспортер менен кантип ченеш керек экенин баамдап тургула. Бул силер көрүп тургандай 50 градус эмес балдар. Бул 130 градус. Бурчтун багытын карап турасыңар, мынакей 130 градус экенин көрүп турасыңар. Бул кандай бурч экендигин баамдагыла. Эми үчүнчү бурчту текшерелик. Канча градус экен балдар? Көрдүңөрбү? Ооба, бул 90 градус экен. Мынакей 90 градус болсо башкача белгилене турганын көрдүңөр, жаа эмес. 4-чү бурчту ченеп көрөйүнчү. 4-чү бурч 30 градус экенин көрдүңөр. Эми балдар, силер 5-класстан бери тааныш болгон бул бурчтардын бир нече түрлөрүнө туура келет. Биринчиси тар бурч экен. Башкача айтканда, тар бурч деп 0 градустан чоң, дагы 180 градустанбы же 90 градустанбы деп көп учурда балдар адашат. 90 градус болуп калганда бул тик бурч болуп калат. Демек 0 градустан чоң экендигин көрдүңөр. 65 градус болуп атат. Бул тар бурч экендигин көрүп турасыңар. Тар бурч, тик бурч, кең бурч дегендердин аныктамалары менен силер 5-класстан бери эле таанышсыңар. Ушундайбы? Демек анда 0 градустан чоң, 90 градустан кичине бурчтар тар бурчтар деп аталат болчу. Азыр силер көрүп турган бурч бул тар бурч экен. Келгиле кийинки бурчтун атын жазайын. Экинчи бурчуңар кең бурч. Бул 130 градус болуп атат. Кең бурч болуш үчүн 90 градустан чоң, 180 градустан кичине болуусу керек эле. Үчүнчү бурчуңар тик бурч. 90 градуска барабар болгон бурч, бул тик бурч болчу. 4-чү бурчуңарда тар бурч экен балдар, бул 30 градуска барабар болуп атат. Эми мындан башка да силер жайылган бурч жөнүндө билесиңер. Жайылган бурч деген бул 180 градуска барабар болгон бурч болчу. Келгиле балдар, бурчтарды дагы бир жолу атын атап өтөйүн, силер жакшылап баамдап тургула. Эгерде бурч 0 градустан чоң, 90 градустан кичине болсо, ал тар бурчтар болот. 90 градустан чоң, 180 градустан кичине болсо, бул кең бурчтар болот. 90 градуска барабар бурчту биз тик бурч деп айтабыз, 180 градуска барабар бурчту биз жайылган бурч деп айтабыз. Мына ушул бурчтардын түрлөрү боюнча силер 5-класстан бери эле таанышсыңар. Мен бүгүн андан башка дагы бир түгөй бурчтар жөнүндө айтып бермекчимин. Алгач мынакей мен бир бурчту чейин карап тургулачы. Бул бурчту белгилеп коеюн. Ушул бурчтун бир жагына улап экинчи бир түз сызыкты же кесиндини мынакей карагылачы. Эмне сыздым? Ооба балдар, мен чекит белгилеген жокмун, демек шоола сыздым. Башкача айтканда, бурчтун бир жагын улап, экинчи бир шооланы сыздым. Эми ушул жерде шоола сызган учурда экинчи бурч пайда болду. Мына шооланын башталышы оң жакты көздөй кеткен бурчтун бир жагын көрсөтүп турат, экинчи жагы дагы мына экинчи шооланы көрсөтүп жатат. Бул учурда экинчи бурч пайда болду. Анда бул эки бурчту кандай бурчтар деп атадык элек? Силер 7-класстын башында өткөнсүңөр. Мен ошол бурчтун мына бир жагы жалпы экенин көрүп турасыңар. Бир жагы жалпы жак болуп, калган эки жагы бир түз сызыкты түзүүчү жалпы чокулуу эки бурч жандаш бурчтар деп аталат. Мынакей жалпы жагын мен кызыл түс менен көрсөтүп жатам. Экинчи жагы мынакей бир түз сызыкты түзүп атат.
Демек бул жандаш бурчтарды силер көргөн учурда биринчи жана экинчи бурч жандаш бурчтар болсо, алардын суммасы экөө биригип канча градусту түздү балдар? Ооба, экөө бир түз сызыкты толуктап тургандыктан 180 градуска барабар болду. Анда бул жерден жандаш бурчтардын касиетин эсиңерге салайын. Жандаш бурчтардын суммасы 180 градуска барабар. Кайталайм. Экранда силер жандаш бурчтарды көрүп турасыңар. Бир жагы жалпы жак болуп, калган эки жагы бир түз сызыкты түзүүчү жалпы чокулуу эки бурч жандаш бурчтар деп аталат. Жалпы чокулуу дегенди билесиңер силер. А жандаш бурчтардын бир гана касиети бар. Жандаш бурчтардын суммасы 180 градуска барабар. Эми балдар, мен силерге эки бурчту көрсөтүп жатам. Мынакей бул бурчту белгилейин. Мына мунун жагын улайын. Көрүп жатасыңар, жогорудагыдай эле сызгычтын, карандаштын жардамы менен. Анда бул жерде экинчи бурч пайда болду. Мынакей бул жандаш бурчтар. Бул тар бурч балдар. Бул кең бурч болду. Ушул жерден жыйынтык чыгаргыла. Эгерде жандаш бурчтардын бир бурчу тар бурч болсо, экинчи бурчу кең бурч болоору келип чыгат. Анткени экөөнүн суммасы 180 градусту берет да балдар. Көрүп жатасыңарбы? Эми тар бурчтар деп кандай бурчтарды айтабыз, кең бурчтар деп кандай бурчтарды айтабыз? Жогоруда айтып өттүм. Демек силер эстеп калгыла. Эгерде эки жандаш бурч берилсе, бирөө тар бурч болсо, бирөө кең бурч болуусу зарыл. Анткени экөөнүн суммасы 180 градусту берет. Эми мен экинчи бурчту жөн чийген жокмун. Экинчи бурчка да жандаш бурчту түзүш үчүн мынакей кантип түзөрүбүздү көрсөтөйүн. Сызгычты мындайынан коюп, мындай да түзсөңөр болот. Көрүп жатасыңарбы? Мына бул жерде пайда болгон эки бурчтагы жандаш бурчтар болуп эсептелет. Мынакей биринчи бурч дейин, экинчи бурч. Мында да бирөөсү тар бурч, бирөөсү кең бурч. Демек бул жерден жыйынтык чыгаргыла. Эгерде эки жандаш бурч берилсе, мынакей алардын суммасы ар дайым 180 градус экендигин эске алабыз. Анда экөө суммасы 180 градуска барабар болсо, экөө тең кең бурч болушу мүмкүн эмес. Эмне үчүн балдар? Анткени экөө тең кең бурч болсо, кең бурч дегенибиз 90 градустан чоң бурчтар. Мисалы үчүн 91 градус болсун дейин. А экөө тең кең бурч болсо 91ге 91 кошсоңор 182 чыгып кетип атпайбы? Ошондуктан экөө тең кең бурч болушу мүмкүн эмес. Бирөө тар бурч болсо, бирөө кең бурч болгон учур кездешти. Бул жандаш бурчтардын касиеттерин пайдаланып көрсөттүм. Кайра бир жолу касиетин айтып өтөйүн, жакшылап эстеп калгыла. Жандаш бурчтардын суммасы 180 градуска барабар. Анда балдар силерге суроо. Чиймедеги жандаш бурчтарды тапкылачы. Мен силерге 4 чиймени көрсөтүп жатам. Экинчи чийме менен 4-чү чийме жандаш бурчтарды көрсөтөбү? Же биринчи менен 3-чү жандаш бурчтарды көрсөтөбү? Кана балдар, ойлонуп туруп чиймеден жандаш бурчтарды таапкыла. Эгерде силер кайсыл жоопту тандаган болсоңор, ошол жооптун номерин жазып турасыңар дагы, мен айткандан кийин өзүңөрдүн жообуңарды текшерип көрөсүңөр. Мен туура жоопту көрсөтө берейин, анда туура жоопко көңүл буралык. Мынакей балдар, биринчисинде экөө тең тик бурчтар экени көрүнүп турат. Тик бурчту белгилегенди билесиңер да балдар, туурабы? Экөө тең тик бурч болсо, эки тик бурчтун суммасы 180 градусту берет. Анткени тик бурч дегенибиз 90 градустан, эки 90 градустун суммасы 180 градусту берет. Анда биринчи чиймедеги эки бурч жандаш бурчтар экен. Экинчи чиймени карагылачы, чийме боюнча жазып атабыз. Биринчи бурчу тик экендиги көрүнүп турат чиймеден, экинчиси тар экендиги көрүнүп турат чийме боюнча. Демек тик бурч менен тар бурчтун суммасы 180 градустан кичине болуп калат балдар. Анда бул экөө жандаш бурчтарды түзбөйт. Жандаш бурчтар болуш үчүн суммасы 180 градус болуш керек эле. Эми үчүнчү учурду көрсөтөйүн. Бирөө кең бурч экени көрүнүп турат, бирөө тар бурч экени көрүнүп турат. Демек анда буларды кошо турган болсок, кең бурч менен тар бурчтун суммасы бир түз сызыкты түзүп турат. Көрүп атасыңарбы? Түз сызыкка чейин толуктап турат. Демек 180 градус экени көрүнүп турат. А 4-чү бурчта бирөө тик экендиги көрүнүп турат, бирөө кең экендиги көрүнүп турат. Булардын суммасы 180 градустан ашып кетет, чоң болот. Анда демек силер баамдагандай чиймеден экөө жандаш бурчтар экен, экөө жандаш бурчтарды түзбөптүр. Кайсыл жооп туура жооп экен? Баамдагылачы. Биринчи жана үчүнчү мынакей көрсөтүп жатам, мен боёдум.
экөө жандаш бурчтарды түзөт экен. Анткени эки бурчтун суммасы 180 градуска барабар болду. Туура жооп силерде кайсы жооп экендигин дептериңерге жазган болсоңор салыштырып көргүлө. Экинчи жоопту кимиңер туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Урматтуу окуучулар, ушул жерден бир нерсени айтып өтөйүн. Демек, жандаш бурчтар болуш үчүн эки бурч болуп атат. Бир жагы жалпы, ал эми калган эки жагы бирин бири толуктоочу шоолалар же бир түз сызыкта жатуусу керек болуп атат жана жалпы чокулуу болуп атат. Анан силердин эсиңерге сала турганым, жандаш бурч болуш үчүн эгерде экөө тең тик бурч болсо, жандаш бурчтар боло алат. Анткени тик бурчтардын суммасы 180 градусту берет. Демек, жандаш бурчтардын экөө тең тик бурч болушу мүмкүн. А экөө тең тар бурч болушу мүмкүнбү? Ойлонуп көргүлөчү? Мүмкүн эмес балдар. Анткени тар бурч дегенибиз 90 градустан кичине бурчтар. Мисалы 89 градус болсун. 89 градустан экөө болсо деле суммасы 180ге жетпей атпайбы? Демек, мындан жыйынтык чыгаргыла. Жандаш бурчтардын экөө тең тар бурч болушу мүмкүн эмес. Экөө тең тик бурч болушу мүмкүн. Экөө тең кең бурч болушу мүмкүн эмес. Кең бурчтар ашып кетет. Бирөө кең, бирөө тар бурч болушу мүмкүн. Демек, жыйынтыктаганда баамдап эсиңерге сактап калгыла. Келгиле балдар. Андан ары сабагыбызды улайлык. Демек, мынакей туура жообу экинчи жооп экенин көрдүңөр. Андан кийинкиси силерге дагы бир тапшырма сунуш кылайын. Жандаш бурчтардын бири экинчисинен 30 градуска чоң болсо, ал бурчтарды тапкыла деген тапшырма. Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү. Жандаш бурчтардын бири экинчисинен 30 градуска чоң болсо, ал бурчтарды тапкыла. Таптыңарбы? Эгер тапкан болсоңор, туура деп эсептеген жооптун номерин дептериңерге жазгыла. А мен силерге тапшырманын чыгарылышын көрсөтөйүн. Мынакей балдар, алгач A'ды түз сызыгын сызып алайын. Ортосунан бир чекит белгилесем, демек, бирин бири толуктоочу эки шоола түзүлдү. Мынакей шооланын башталышынан дагы экинчи бир шооланы жүргүздүм. Анда бизде бул учурда BC шооласын жүргүзсөм, эки бурч пайда болуп калды. Чыгаруу деп жазып алайын. Бир бурчту X деп белгилесем, экинчиси 30га чоң дейт. Демек, 30га чоң болсо, X плюс 30 градус болот. Мынакей балдар, тапшырманын шартында жандаш бурчтардын бири экинчисинен 30 градуска чоң деген. Анда бирөөнү X десем, экинчисин X плюс 30 деп жазып алдым. Жогоруда айтылгандай, жандаш бурчтардын касиети боюнча экөөнүн суммасы 180 градуска барабар болуш керек. Анда X менен X окшош кошулуучулар болгондуктан, X-ка X-ти кошсоңор 2X деп жазылат. Плюс 30-тун өзүң жазайын градусту. Барабар 180 градус балдар. 2X-ти табыш үчүн 30 градусту барабардыктын оң жагына карама каршы белги менен алып өтөйүн. Минус 30 градус болот. 180 градустан 30 градусту алсам 150 градус болот. 150 градусту 2ге бөлсөм X келип чыгат. X демек бизде 75 градус экен балдар. А X 75 градус болсо, экинчи бурчубуз андан 30 градуска чоң дейт. Демек, 30 градуска чоң болсо, анда бул жер 105 градус болот. Мынакей балдар, мен экранда силерге жандаш бурчтарды таптым. Бирөө 75 градус, бирөө 105 градус экен. Үчүнчү жооп туура экен. Эгерде кимиңер үчүнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. 75 градус жана 105 градус. Баамда кандай балдар? 75 градус тар бурч болуп атат, 105 градус кең бурч болуп атат. Демек, жандаш бурчтардын бирөө азыр биздин тапшырмада тар бурч экен, экинчиси кең бурч экенин көрдүңөр. Келгиле эми, мен андан кийин силерге дагы бир бурчтардын түрлөрүн тааныштырайын. Бурчтун бир жагын улап өтөйүн, мынакей. Шооланы сызып жатам, көрүп жатасыңарбы? Дагы экинчи жагын да андан ары улап көрөйүн. Карагылачы. Бир бурчтун жактарын мен улап жатам. Анда бул жерде менде дагы бир нече бурчтар пайда болду. Мынакей эки бурчту көрүп жатасыңарбы? Биринчи бурч деп белгилейин, экинчи бурч деп белгилейин. А бул бурчту мен үчүнчү жана төртүнчү бурчтар деп белгилейин. Анда бул жерде пайда болгон бурчтарды дагы биз башкача атаганбыз. Бул бурчтарды биз вертикалдык бурчтар деп же вертикалдуу бурчтар деп атаган учурлар кездешкен. Мен аныктамасын экранга чыгарайын, жакшылап эстеп калгылачы. Бул эреже менен силер буга чейин эле таанышсыңар. Бир бурчтун жактары экинчи бурчтун жактарынын толуктоочу шоолалары болсо,
анда мындай бурчтар вертикалдык бурчтар деп аталат. Көрдүңөрбү балдар? Бир бурчтун жактарын экинчи бурчтун жактары толуктоочу шоолалар болуп атат. Демек анда вертикалдык бурчтардын касиетин айтып өтөйүн, эсиңерге сактап калгыла. Вертикалдык бурчтар барабар болушат. Мынакей биринчи бурч менен экинчи бурч барабар. Үчүнчү бурчту текшерип көрөлүчү канча градус экенин карагылачы балдар. Үчүнчү бурч кең бурч экен, 140 градус экенин көрүп турасыңарбы? Эми мен төртүнчү бурчту да ченеп көрөйүнчү канча градус экенин көргүлө. Төртүнчү бурчту ченесем, төртүнчү бурчумда 140 градус болду. Демек бул эмнени билдирет? Үчүнчү бурч менен төртүнчү бурч да барабар экендигин билдирет. Мен атайын силерге транспортердин жардамы менен барабар экендигин көрсөттүм. Мынакей балдар, мен жогоруда жандаш бурчтарды айтсам, азыр вертикалдык бурчтар жөнүндө айтып өттүм. Аныктамасына дагы бир жолу көңүл бургулачы. Бир бурчтун жактары экинчи бурчтун жактарынын толуктоочу шоолалары болсо, анда мындай бурчтар вертикалдык бурчтар деп аталат. Толуктоочу болгондо бир түз сызыкта жатат. Көрдүңөрбү жактары? А вертикалдык бурчтардын бир гана касиети бар. Вертикалдык бурчтар барабар болушат ар дайым. Анда келгиле ушуга байланышкан тапшырма берип көрөйүн мен силерге. Мынакей, эки түз сызыктын кесилишинен 4 бурч пайда болот. Эгер ал бурчтардын бири 60 градус болсо, калган бурчтарын тапкыла. Кана балдар, 4 бурч пайда болгонун көрүп турасыңар. Бири 60 градуска барабар болсо, калган бурчтарын тапкыла деген тапшырма берилди. Мен бул жерде барабар бурчтар болгондуктан эки гана түгөйдү жаздым, а бул жерде силер калган бурчтарды ушул менен салыштырып айта бересиңер. Кайталайм. Биринчи бурч менен экинчи бурч вертикалдуу болгондуктан барабар. Үчүнчү менен төртүнчү бурч вертикалдуу болгондуктан барабар. Ошондуктан мен эки гана түгөй бурчтун чоңдугун жаздым экранга. Силер ошолорду таап көрөсүңөр. Анда эмесе мен силер туура деп эсептеген жоопту жазган болсоңор, чыгарылышын көрсөтө баштайын. Бизге алгач берилди, А жана Б түз сызыктары берилген. Алар эмне болуптур? Бир чекитте кесилишкенин көрүп турасыңар. Алардын кесилишине пайда болгон бурчтардын бири 60 градус болуп атат. Үчүнчү бурчту 60 градус деп белгилейин. Мен табышым керек болуп атат. Биринчи, төртүнчү жана экинчи бурчтар канча градус экендигин. Ооба балдар, силер баамдап тургандай, үчүнчү жана төртүнчү бурчтар барабар бурчтар. Анткени булар вертикалдуу экен. Анда үчүнчү бурч 60 градус болсо, төртүнчү бурчтагы 60 градус экендиги келип чыгат. Үчүнчү менен биринчи бурчтарды карагылачы балдар. Булар кандай бурчтар экен? 3 менен биринчи бурч булар жандаш бурчтар. Жандаш бурчтардын суммасы 180 градуска барабар. Демек, үчүнчү бурчтун ордуна 60 градусту жазып туруп, биринчи бурчту таап алсаңар болот. Биринчи бурчуңар 180ден 60-ты кемсек 120 градус экени келип чыкты. Анда мындан биринчи бурч 120 градус болсо, экинчи бурчта 120 экендиги келип чыгат. Үчүнчү бурч 60 градус болсо, төртүнчү бурчта 60 экендиги келип чыгат. Демек, туура жооп биринчи жооп болчу. Эки бурчу 60 градустан, эки бурчу 120 градустан болчу. Туура жооп биринчи жооп болчу. Эгер кимиңер биринчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообун жазган учурда 60 жана 120 градус деп эле жазып койдум мен силерге кыскача жазылышын. Эми кийинки тапшырмага өтөлүк. Кана балдар, эки түз сызыктын кесилишинен 4 бурч пайда болот. Бул жогоруда чыгарган тапшырмага окшош. Бирок, эгер ал бурчтардын экөөнүн суммасы 80 градус болсо, калган бурчтарын тапкыла. Бул жерде бир нерсени ойлонуп табышыңар керек. 3 менен 4-түн суммасы 80би? Же 1 менен 2-нин суммасы 180 болобу балдар? Таптыңарбы? Ооба балдар, бул жерден бир нерсени эске алышыңар керек эле. Бизге дагы эле берилди эки түз сызык кесилишүүчү. Табышыбыз керек болуп атат 4 бурчту, 4-төө тең белгисиз бизде. Болгону экөөнүн суммасы 80 дейт. Силер карагылачы, 3 менен 4-түн суммасы 80 болушу мүмкүн эмес балдар. Байкап жатасыңарбы? Экөө тең кең бурч болуп атат. Анда бул жерден сүрөттө көрүнүп тургандай чиймедегидей биринчи бурч менен экинчи бурчтун суммасын 80 деп алсак болот. 1 менен 3-түн суммасы 180 градус болмок. Демек экөө 80 экендигин билсек, 3 менен 1-дин суммасы 180 градуска барабар экенин көрүп турасыңар. Анда мындан 1 менен 2-нин суммасы 80 экендиги кабыл алынат. 1 менен 2-нин суммасы 80 болсо, экөө барабар бурчтар болсо, анда алар 40 градустан экен да. Түшүндүңөрбү?
биринчи бурч менен экинчи бурчтун суммасы 80 болсо, анда алардын ар бири 40 градустан экен. Анда булар 40 градустан болсо, 3 менен 4-түн суммасы 40 градуска жандаш жаткан бурчта 3 деген бурч. Бул 140 градус экени келип чыгат. Мынакей балдар, мен таптым. Демек, эки түз сызыктын кесилишине пайда болгон бурчтардын экөө 40 градустан, экөө 140 градустан экен. Мынакей 4-түнчү жооп туура жооп. Эгерде жообун жазгыңар келсе, толук жазгыңар келсе, анда жогорудагыдай кылып жазып койсоңор болот. Мынакей 40 градус, 40 градус, 140 градус, 140 градус деп жазып койсоңор дагы болот. Эми балдар, сабакты жыйынтыктайын. Мынакей силер экранда эки жандаш бурчту көрүп турасыңар. Эки жандаш бурчтун суммасы ар дайым 180 градуска барабар экендигин кайталадык. Жана ошондой эле вертикалдык бурчтарды өттүк. Вертикалдык бурчтардын мынакей барабар экендигин, бул анын касиетинен билинет. Демек, вертикалдык бурчтар барабар, биринчи менен экинчи бурч барабар. Ошондой эле үчүнчү менен төртүнчү бурчту да барабар десек болот. Мынакей 1 менен 4 да барабар, 3 менен 2 да барабар десеңер болот. Булар вертикалдык бурчтардын касиетин билдирет. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге вертикалдык бурчтар менен жандаш бурчтардын касиеттерин жана алардын аныктамаларын тааныштырдым. Бурчтардын түрлөрүн кайталап өттүк жана аларга карата тапшырмаларды аткардык. Эми калган билгичтиктериңерди, көндүмдөрүңөрдү калыптандырып, өз алдыңарча да тапшырма аткарып көргүлө. Силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.